Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү брифингти мен жакшы сөз менен баштагым келет. Бүгүн оорунун айыгып чыккандардын саны 10, анан кийин 23 киши бүгүн даярдалып, анализдери даяр болушту. Бүгүн күнү 23 кишини Жалал Абад областынан ооруканадан чыгарабыз. Оперативдик маалыматка таянып, бүгүнкү күндө бир сутканын ичинде 69 жарандын лаборатория ыкма менен оорунун козгогучу аныкталды. Анын ичинен Ош областында 47, Ош областынан Оокат районунда 42, Кара Суу районунда 3, Ош шаарында 2, Жалал Абад областынын Сузак районунда 13, Бишкек шаарында 5, Нарын шаарында 1, Каракол, Баткен, Чүй областынын Кемин районунда бирден учур катталды. Бул 69 деген себеби бул бардыгы обсервацияда жаткан кишилердин арасынан бул оорунун козгогучу сакталды. Булардын бир гана кишиде клиникалык белгилери бар, башкалары клиникалык белгиси жок, бирок бул оорунун козгогучу бар. Биз ошол бардыгын азыркы күндө ооруканага жаткырдык. Булар дагы ошол ооруканада дарыланышат. Андан тышкары bunun жақсы жері, себебі ошол обсервацияда біз атайын изолировать етіп, сыртқа коркунучу жок болгондугу бизди сүйүндүрөт. Мына бул деген кечеги тест системанын иштегенин белгиси болуп билдирет. Ошондуктан бүгүн ушундай саны кескин түрдө көбөйгөнү байкалды. Ошондо жалпысынан Кыргыз Республикасы боюнча 206 учур катталды. Анын ичинен Жалал Абад областында 80, Ош областында 94, Бишкек шаарында 25, Баткен областында 4, Нарын областында 5, Чүй областында 5, Ысык Көл областында 3, жалпысынан 216. Бүгүнкү жаткан больницада жаткан кишилердин саны 202, анын ичинен 5 абалы туруктуу оор боюнча калып атат. Анын ичинен 2 ЭВЛда, 3 кислородный менен дем алып атышат. Бүгүнкү күндө өлгөндөрдүн саны 4 түзөт. Кечээ күндө 2 киши кайтыш болду. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө ушундай кырдаалуу болуп атат.